Наристенин күлкүсүнө жана жытына зар болуп келген Азамат Сманов менен Нурайым Рысмат кызы жыл башында ата-эне макамына ээ болушкан. 5 жылдан бери түтүн булатып келе жаткан бул жаш үй бүлө 4 жыл балалуу боло албай, бир топ кыйын күндөргө туш болушкан. Бирок жаш жубайлар турмуштун өйдө ылдыйын түшүнүп сыноолорго сынбай, тескерисинче бири-бирин колдоп биргеликте максаттарына жетишкен. Бүгүнкү күндө Сооронбай, Аруке, Акчолпон жана Акберметтин ата-энеси бактылуу үй бүлөлөрдүн катарында. Азыркы жаштарга ошо баягы өздүн эле эмебизди айтайын, өз эле салыштырмалуу болчу. Айтарым эме чыдамкай болуш керек, сабырдуу болуш керек. Жашоодо өйдө ылдый болот. Жашоодо баягы баары эле идеал болбойт да. Бирде аялынын келинчегинен кетет, бирде өзүнөн кетип калат. Ошого туура бири-бирине түшүнүп жашаса болот. Төртөмүн энеси болуу аябай оор. Бардыгын жеңил караганда бир бала менен эне кыйналат негизи. 4 бала менен кыйынчылык тартып атабыз азыр. Азыр буларды Кудайым буйрса 25 сентябрь 7 айга толобуз. Смановдардын кошунасы Нурлан Зарнаев менен Гүлайым Абдылдаеванын дагы 4 эми уулу бар. 2015-жылы 3 баланын энеси жолдошуна дагы 4 наристени белек кылган. 7 баланы багып аларга татыктуу тарбия берүү оңой иштерден эмес дейт көп балалуу ата-эне. Нурлан Зарнаев менен Гүлайым Абдылдаева 7 баласына бирдей тарбия беришсе дагы ар биринин мүнөзү ар башка. Ар бир чүрпөсүнүн кыялына жараша балдарын келечектеги адистигин болжолдоп коюшкан. Уулдарын амандыгын тилеген ата-эне балдары алардын жолун жолдоп, турмушта ордубарын тап бекем үй бүлө курушса деп тилешет. Бул балам аябай спокойный да, бул мындай бир медик болуп турчудай өңү бар. Анан экинчи балам спорт жагына көбүрөөк басым кылат окшойт деп ойлойм да, ал мындай тынч жүрө албайт да. Анан үчүнчү балам бул да аябай эрки, анан бул деле бир ошо бизнесмен болобу деп ойлоп коем. Ушундай нерселерди өзү элестетет да. Анан төртөө болсо, төртөөндө төрт мүнөз бар. Эң биринчиден ынтымак болсо, мен ойлойм бул жакшы үй бүлө чыгат деп. Ошо көп кыйынчылыктар болот да, үй бүлө болгондон кийин ошол кыйынчылыктардын баарына туруктуу болуп, баарын чогуу көрүп, ынтымак болуш керек. Ошондо жакшы үй бүлө болот. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда 1.227.500 үй бүлө бар. Былтыр баш кошкондордун саны 50 миңге жеткен. Ошол эле учурда тил табыша албай эки башка жолго түшкөндөр да көбөйгөн. Өткөн жылы 10 миңден ашык жуп ажырашкан. Мерим Мамбетова, Урмат Мамбеталиев, НТС.